Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Биздин сабактын бүгүнкү темасы 1873-1876 жылдардагы көтөрүлүш. Түштүк Кыргызстанды Россиянын басып алышы. Сабактын планы 19-кылымдын 60-70 жылдарында Кокон хандыгындагы жана Түштүк Кыргызстандын коомдук саясий абалы. 1873-76 жылдардагы элдик көтөрүлүштүн жүрүшү. Болот ханга карата тарыхый баа берүү. Алайлык кыргыздарды Россияга каратуу. Курманжан датка Алай ханышасы. Кыргызстандын Россияга каратылышынын тарыхый мааниси. 19-кылымдын 60-70 жылдарында Кокон хандыгындагы саясий абал. 19-кылымдын 50 жылдарынын башында Кокон хандыгындагы саясий абалы начарлаган. Ортодогу ички чыр-чатактар, кайра-кайра чыккан козголоңдор, ордо төңкөрүштөрү себеп болгон. Мындай жагдайда Россиянын Фергана өрөөнүн Түштүк Кыргызстанды басып алышын жеңилдеткен. Тактуу үчүн болгон күрөштө ханзадалар кыргыз кыпчак феодалдарынан жардам сурап турушкан. Алсак ханзада Малла хан алайлык кыргыздардын башчысы Алымбек Таткадан жардам сурап турган. Алымкул аталык 1863-жылы Малла хандын 12 жаштагы уулун хан көтөрүп, өзү аталык мансабын алган. 1865-жылы Россияга эң ири шаар Ташкентти алуу үчүн ыңгайлуу абал түзүлгөн. Себеби Бухара эмирлиги менен Кокон хандыгынын ортосунда согуш башталган. Мүмкүнчүлүктү пайдаланган генерал Черняев Ташкентке аттанган. Ташкент үчүн салгылашууда Кокон аскерлеринин башында турган Алымкул аталык окко учкан. 3 күн салгылашуудан кийин 17 майда Ташкент орустардын колуна өткөн. Кудаяр хан Кокон хандыгын 1845-58, 1862-63, 1865-75 жылдары бийлеген хан. Таласта туулган. 1842-жылы атасы Шералы хан көтөрүлгөндөн кийин ордого келген. 1844-жылы Шералы хан ордодогу козголоңчулар тарабынан өлтүрүлгөндөн кийин 14 жашында хан көтөрүлгөн. Ордодогу такталашуулардан ал 3 жолу тактыдан куулган. Кудаярдын эзүүсүнө каршы 1873-76 жылдары кыргыздар башында турган элдик кыймыл башталган. 1875-жылы 22 июлда Кудаяр хан тактыны таштап, орустардын ээлигиндеги Ташкентке келип, кийин Оренбургга жөнөтүлүп, 1879-жылы Меккеден кайтып келе жатып каза болгон. 1867-жылы Түркстан генерал-губернаторлугу түзүлүп, анын башчылыгына фон Кауфман дайындалган. Борбору Ташкент шаары болгон. Кокон хандыгынын эзүүсүнө каршы 1873-1876 жылдар аралыгында көтөрүлүш болгон. Көтөрүлүш 2 этапта жүргөн. Биринчи этабы 1873-74 жылдар аралыгы, экинчи этабы 1875-76 жылдар аралыгында болуп өткөн. Көтөрүлүштүн башталышы. Көтөрүлүштүн негизги шылтоосу хандын салыгы болгон. Көтөрүлүштү басууга жиберилген Кокон аскерлери талкаланган. 1873-жылы майда Абдрахман Автабачы 100 сарбаз менен келип, Шердатка баштаган кыргыз кыпчак урууларынын 40 бийин хан менен сүйлөшүүгө ордого чакырган. Алар ордодо хан тарабынан жырткычтык менен өлтүрүлгөн. Кыжырланган эл Маргалаң чебин, Ош, Өзгөн, Арабан, Үчкоргон, Анжиян, Булак башын ээлешкен. Бирок 1873-жылы күзүндө тоого чегинишкен. Аксыдагы көтөрүлүш. 1873-жылы жазында 200 кыргыз жигиттерин ээрчитип Шердатка Мусулманкул, Мусабек, Сулайман Удайчы жана Абдымомун аталыктын коштоосунда Исхак аксыга келет. Аксылыктар Исхактын туусу астында Кудаярга каршы көтөрүлүшкө аттанышкан. 1873-жылы жайында 29 жаштагы Исхак Асан уулу Полот хан деген ат менен Аксынын Сефитфулан деген жеринде ак кийизге салынып, хан көтөрүлгөн. Кокон аскер башчысы Абдрахман Автабачынын аракетинин натыйжасында Алабукага чегинип, кийин Чаткалга кетишкен. Шердатканын өлүмүнөн кийин кайра Алабукага кол салып, Кокон аскерлеринин кысымынан
тоонун арасына чегинүүгө аргасыз болушкан. Эки суу аралыгындагы көтөрүлүш. 1873-жылы жазында Нарын дарыясынын сол жээгиндеги эки суу аралыгында жашаган Мундуз уруусунан чыккан Мамыр Мерген уулунун жетекчилиги астында көтөрүлүш башталат. Көтөрүлүштүн идеялык жетекчиси Каңгайты бий болгон. Көтөрүлүшчүлөр Көгарт өрөөнүн каптап, Жалал абад, Ханабад кыштактарын ээлеген. Июлда өзгөн алынган. Күзүндө гана чоң күч менен Кокон аскерлери тарабынан басылган. Лейлектеги көтөрүлүш. 1873-жылы Лейлекте Мамырбай жетектеген көтөрүлүш болгон. Аларга каршы чаткалдан кайткан Абдрахман Автобача жөнөтүлгөн. Көтөрүлүш аялсыздык менен басылып, 400 киши туткундалып, Кокондо дарга асылган. Көтөрүлүш күз айларында басылган. 1875-76 жылдардагы көтөрүлүштүн экинчи этабы. 1875-жылы Болотхан өзгөнгө келгенде Абдрахман Автобача жана Кудаяр хандын уулу Насиридин көтөрүлүшчүлөр тарабына өтүп кеткен. 1875-жылы 24-июлда Насиридин бек хан көтөрүлгөн. Ал эми Болотхан камакка алынган. Кийин ал качып чыгып чаткалга кеткен. Насиридин хан көтөрүлгөндөн кийин Абдрахман Автобача көтөрүлүшчүлөрдүн жүзүн орустарга каршы Газватка бурган. Ага каршы фон Кауфман 5000 аскери менен Кокондун алдында сокку урган. 23-сентябрда орустар таңуулаган чечимге Насиридин хан кол койгон. Ал боюнча Наманган, Касан, Аксы, Алабука чөлкөмүн камтыган Наманган бөлүмү түзүлгөн. Ага башчы болуп генерал Скобелев дайындалган. Кокон хандыгынын жоюлушу. 1875-жылы 27-сентябрда Исхак Асан уулу Болотхан аты менен экинчи жолу хан көтөрүлгөн. Ал эми көтөрүлүш Насиридин ханга жана орус башчыларына каршы багытталган. 9-октябрда Болотхан Коконду ээлеген. Насиридин хан качкан. Кандуу кармаш 1875-жылдын 25-декабрынан 1876-жылдын 5-январына чейин созулган. Фон Кауфман жана Скобелев баштаган орус аскерлери бөтөнчө мыкаачылык менен согушкан. 8-10 январда Анжиянды ээлеген. Орус куралына туруштук бере албасына көзү жеткен Абдрахман Автобача 24-январда багынып берген. Болотхан чоң алайга качкан. 1876-жылы 8-февралда Скобелев Коконду ээлеген. Хандыктын жоюлушу жөнүндөгү указга падыша Александр II 19-февралда кол койгон. Ушул эле күнү туткунга түшкөн Исхак Болотхан 1-мартта Маргалаңда дарга асылган. Кокон ээлигинин аймагында Фергана областы түзүлгөн. Анын башчылыгына сиңирген эмгеги үчүн генерал Скобелев дайындалган. Алайлык кыргыздарды Россияга каратуу. Скобелев баш ийбеген Алай аймагын багынтуу үчүн Алай илимий согуштук экспедициясын уюштурган. Орус баскынчыларына каршы Курманжан Датканын уулдары Абдылдабек, Бактыбек, Мамутбек, Асанбектер күрөшкөн. Бул экспедицияга Шабдан Баатыр дагы аскерлери менен катышкан. Ал Курманжан Даткан менен Скобелевдин ортосунда ортомчу болуп, көп жерде кан төгүлбөй калган. Скобелев Курманжан Даткан менен сүйлөшүп, ага Алай ханшасы деп баа берген. Элдин тынчтыгын ойлонгон Курманжан Датка орус бийлигине багынгандыгын билдирген. Кыргызстандын Россияга каратылышынын мааниси. Кыргызстанды Англиянын басып алуу коркунучу жоюлган. Россиялык администрациялык саясий башкаруунун киргизилиши менен бийликтин мураска калуу таасири жоюлган. Тооло аймактын экономикалык өнүгүшүнө, капиталисттик мамилелердин өнүгүшүнө, калктын санынын өсүшүнө өбөлгө түзүлгөн. Калктын олтурукташуусу тездеген, айыл кыштактар жана шаарлар пайда болуп, рынок мамилелери пайда болгон. Тема боюнча суроолор. Түштүк Кыргызстандын коомдук саясий абалы Түндүк Кыргызстандан эмнеси менен айырмаланган? Элдик кыймылдын чыгышына жана күчөшүнө эмне себеп болгон? Исхак Асан уулу Болотхан жөнүндө айтып бергиле. 1873-76 жылдардагы көтөрүлүшкө мүнөздөмө бер. Анын этаптарында эмне өзгөчөлүк бар эле? Алайлык кыргыздарды каратууда кандай өзгөчөлүктөр болгон? Курманжан Датка жөнүндө эмнелерди билесиңер?
Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүнүн Россияга каратылышында кандай айырмачылыктар болгон? Кыргызстандын Россияга каратылышынын тарыхый мааниси кандай?